Эртең мененки саат 10-дон кечки 7-ге чейин боло турган майрамдык иш-чарада өлкөнүн бардык аймактарынан келген 700дөн ашык өнөр адамдары бир сахнада театралдаштырылган программа тартуулашат. Мында сырткары алгачкы жолу Татаал шартта 31 чакырымга ат чабыш, салбурун, боз үй мелдеши, тамак аш көргөзмөсү жана башка көптөгөн улуттук спорт оюндары өтөт. Өлкө эгемендик алгандан бери Чүй өрөөнүндө мындай майрамдык иш-чара алгачкы ирет белгиленүүдө. Пландаштырылган иш-чаралардын баары аяктап калды бүгүнкү күндө. Эгемендүүлүк күнүн өткөрүүгө бүгүн дайынбыз. Эртең баягы генералдык эме болот. Барып ошол жерден ордунан бардык эмелерди кандай генералдык бир кароо өтөт. Уюштуруу иштери бүгүнкү күндө бардыгы уюштуруу моменттеринин баары аткарылды. Эми дайындыктар мен ойлойм эртеңки күн менен бүтөт бардыгы. Бул ирет эгемендик майрамы менен кошо өлкөнүн көз карандысыз тарыхына салым кошкон Байтик Баатырдын 200 жылдыгы да кошо белгиленет. Мамлекеттин эркин эл катары калыптанышына эбегейсиз эмгеги бар улуу инсандардын атын өчүрбөй, кийинки муундарга өткөрүп берүү азыркы муундун милдети дешет уюштуруучулар. Эгемендүүлүк алып келген Кокон хандыгынын өкүлчүлүгүн жокко чыгарып куратууга алып келген ошо 31 августта болгон деп 1868 жылы 31 август деп ошондой бир датасы чыгып атат да. Анан мына 31 август биздин эгемендик жылыбыз быйыл 31 жыл болуп атат. Ошондой шайкеш келип калганы ошол өзүнүн бир ушундай символикасы да болуп атат да. Көз карандысыздыктын 31 жылдыгын белгилөөдө бир күн менен гана чектелбестен маданият, спорт, искусство, билим берүү тармагындагы иш-чаралар бир жумадан бери өтүп келе жатат. Бул ирет маанилүү майрамдык иш-чарага чет мамлекеттерден да коноктор чакырылып, КМШнын футбол ардагерлери, 9 мамлекеттин жаш спортчулары, казактардын айтыш өнөр ээлери чакырылган. Ошо быйылкы биздин эгемендүүлүк майрамыбыз ошо Байтик Баатырдын 200 жылдык мааракесине туш келип атат. Мен оюм боюнча бул өтө чоң сабак болот деп эсептеймин. Себеп дегенде мындай улуу адамдарды абдан таанышман, күчтүү баатыр кишилерди өзүнүн деңгээлинде эгерде ошо майрамдарга коштоп өткөрүп койгон болсок, бул биздин келечектеги муундагы элдерге абдан чоң сабак болот деп ойлоймун. Бул ирет майрамдын негизги бөлүгү Чүй өрөөнүнүн Чуңкурчак жайлоосунда өтүп, жыйынтыктоочу концерттик программа Ала тоо аянтында болот. Учурда аянтты майрамга карата жасалгалоо иштери толук аяктап, бул ирет эгемен өлкө катары калыптанууга салым кошкон улуу мамлекеттик ишмерлердин сүрөттөрү менен кооздолду. Элиза Нурматова, Нуркамил Асанов, Ала тоо 24.